Айдарбек Сарманбетов. Мал киши. Ал 30-дан ашкан өзү курдуулардан эч деле айырмаланбаган көптүн бири. Өңү деле жугумсуз. Пакене бойлуу, арык чырай эркек сөрөй. Дулдуюп өзү менен өзү жүрө берет. Эч ким менен иши жок. Мейли атасыбы, кошуна курбуларыбы ага баары бир. Эч кимин көчөдөгү чоочун бей тааныштардан жакын санабайт. Өзүнөн башка адамдар барбы, жокпу, өлүп атабы, жер астын үстүн түшүп кыямат кайым келдиби, баары бир тең. Бирөөгө боор тартып, же жакын санап ийилип койбойт. Өзү болсо болду. Жартып деле ойлонбойт, мээси бош көңдөй. Чөнтөк телефонунун же плееринин сайгычын кулагына сайып алат да, керелден кечке көчөдөбү, жумушунда же үйүндө болсун, жада калса жатканда да анысын албайт. Ызы чуулуу, тажатма, чет элдин музыкасы кулагында жаңырган. Алардын эмне тууралуу заргакшап ырдап жатканын деле түшүнбөйт, түшүнгүсү да келбейт. Тилин билбесе балени түшүнмөк беле. Тек кулагы бош болбой бир нерсени угуп турса болду. Ансыз өзүн эч элестете албайт. Тимеле ашынган баңгичидей бузулуп, андан саалга ажырады дегичекти жинди болуп кетет. Кайсалактап, жинденип, кутурмасы кармап калат. Мындай көңдөй мээ киши сөрөйлөр кийинки кездери көбөйдү. Көчөдө, окуу жайларда, автодо тургай өкмөт парламентке чейин жайылып кетишти. Кенедей бир акыл жугузайын деп акыл-насаат сөз угуп, китеп окуп коюшпайт алар. Цивилизация менен техниканын тескери баратышынан жаралып калган мутанттарбы, же бүт дүйнөгө жайылып кеткен компьютер желесинин чымын туткунубу, мындай адамдык касиеттен куржалак, баш териси тескери капталган зомби арбак кишилердин барган сайын саны артып баратат. Бу бир нерсе менен алпурушкансыган Марленин жарыткан иши деле жок. Сурагандарга техникмин деп коет. Баленин технигиби? Мектепти элдир-селдир бүткөндөн бери китеп кармаган жок. Атасы жетелеп барган политехке өтпөй калып, үйүнүн жанындагы электр тармагынын райондук мекемесинде монтёрдун жардамчысы болуп жүрдү 2-3 жылдай. Болгон билими ошол. Андан кийин каалгасында илинип турган жарыяны көрө калып, областтык театрда жарык технигинин жардамчысы болуп алган. Жанга тынч. Баары жогуң менен эч кимдин анчейин иши жок. Ага ошол эле керек. Ким бирөө аны жемелеп, акыл кеңеш айтып мажбурлабаса болгону. Театрда кайсыл бир оюндар коюлганда сахнага ардемелерди ташышып, коюшуп, устаты жумшаган жакка барып, айтканын кың дебей аткарып коет. Техниктин зарыл иши чыгып же башы ооруппу, ал ыраа көрсө оюн жүрүп жатканда жарыкты улам алмаштырып коюп күн көрөт. Болгону ошол. Ага иштин ыраа көрүлбөгөнү, сахнадагы оюндун маанисине жарыктын түсү шайкеш келеби, окуяга, каармандардын образына кошумча болобу, болбойбу, жарыкты каалаган учурунда шарактатып түсүн алмаштырып коет да болду. Кулагында өз кусаматы жаңырып жатса, оюндун маани-маңызын кантип уксун? Иш эмне? Ошондон улам айла кеткенде гана ага кайрылышпаса, анын зыяндан башка пайдасы жок. Атасы эмгек сиңирген геолог, иш билге, кесиптештери арасында кадыр бартуу адам. 80-нчи жылдын башында бүт дүйнөгө коммунизмди орнотуу идеологиясына жан дилинен берилген ал. Туңгуч балалуу болгондо Маркс менен Лениндей акылман жарды жалчыга күйүмдүү адам болсун деген тилек менен экөөнүн атынан Марлен атаган болчу. Жалгыз баласынын эми минтип жан жүрөгүндө ныпым оту жок, элге жат, тирүү өлүк болуп калат деп түк ойлогон эмес. Эс тарткандан эле көпчүлүктөн обочолонуп, бөлмөсүндө керелден кечке телевизор тиктеп жата береринен аны буйруса чыгармачыл адам болот го деп көңүл жооткоткон. Түгөлбай же Айтматовдой чыгаан жазуучу, Алыкулдай акын же Муратбек Рыскуловдой театрдын, же Болот Бейшеналиев, Сүймөнкул Чокморовдой кинонун атактуу артисти, Айтиевдей сүрөтчү болуп кетсе жаманбы? Андай болсо эле жыргатпадыбы? Жок, ал үмүтү акталбады. Баласынын жалаң чет элдик музыка, шоу телеберүүлөрүн гана көрөрүн байкап, кабатыр тартып, кыргызчаларды көрүп, өз элиңин тилин, салтын билип жакындасаң боло деп көрдү эле уулу «На чёрт они мне нужны, эти бараны» деп салса болобу? Мындай түркөйлүктөн каны кайнап туттугуп, элсиз эч бир адам болбосун. Кийин жалгыз калып жолбун иттей каңгып элден чыгарын, адам баласы үчүн андан ашкан трагедия жоктугун зар какшады эле, кулак кагып да койбоду уулу.
Keyin dele oşol akıl nasatın eş juutpady. Başka baldarçılap mektepde keyin es tartkanda dele birdi jarym teňtuşda kütbödi. Kız jandagandy goý, uşul jaşyna çeyin bir urgaçy attuu menen ımalaşyp süýleşgeniň görgen jok. Birinde janyna juutpady. Erkeklik kasiyetinden ajyrap kalganby dep da şekşip korkup ketet geyde. Emi torpoktoy nemeden any gantyp suramak. Suragan menen aýtmak bele bu deydi. Oğuzundu oştu garata oroylanoru turgan iş. Balkim uşinsem kiçine bolsa da oylanor degen ümit menen eneňde zarlap jürüp armanda getdi. Men mintip orukçan bolup ertelep pensiya svalkaga çygyp kaldym. Körörümün görüm jakyn, kelin alıp gelip jok degende meni nebereli kılsaň bolo, eldin baldarynday dep gördele. Зачем плодить смертных? Ведь они все равно помрут. Dep oğuz açırgan. Hey geleso, balalı bolu degen tukum ulantu, jaň adamdy jaratu. Jaşoonyň myzamy uşondoy, ulanıp turuş gerek. Bizdin ata babalarybızdan menin özüňden tukumyň üzülüp kalbayby? Jer üstünde tukum kaltıruu ar bir adamdyn erkek bolubu ayalby barynyň mildeti, dep küýüngөнгө da moýup koygan jok. Kolun şiltedi da tultuya korkutup eşikti kars jap kete berdi. Bir özünükü tuğra daga. Oşonu menen atalık armanı dağıda ırvap, güýbögen jeri kül bolup, ümitsiz kala berdi. Keyin talim tarbiya sözünde aýtpay kaldı. Ukpasa emne, uşuğa kor bolgon kayran söz, tukumu gurut bolat eken. Kaydan, kantip uşunday mal bolup kaldı eken balası? Ova, mal. Anın basıp durup, akıl oy buyurbagan aydatma maldan emne ayırması var? Hiç kanday. Bul kert başından başkan oylobogon, birögö hiç küýümü jok, barıga gaydeger, kursagy eptep toygonuna şükürçülük kılıp, gün ötkörüp emnege jaşap jürgönün, ertege kanday ömür geçirerin, adam zatı, düýne menen hiç işi jok, keleçeksiz nemenin maldan emne ayırması var. Toba, uşundayda mako, körpende bolobu, alganti uşunday toň akıl, janotsuz bolup kaydan çykdy. Balası balagat gezinde aptalap, aylap ketken gesibi kaskak boldu beken. Anda dele ağa daim aşıgıp, körgön günü algan tarbiyası kantip jatdy eken dep sana tartıp, aşıgıp gelçelego. Gün sanap turç emes bile, balama eptep tezirek jetsem eken dep. Jakşele bala bakçasına, mektebine çeyin gattap, akıl nasatyn aýtçelego. Je ayalı sakişten getdibi. Al dele üstüne üýrülüp düşüp, gözgö basar jalgız balam dep, meğer otun tögüp turçelego. Alda getdi baykuş, 40'ka jetpey armandap. Tukumunan tura, akkan degen orusu. Kançalyk jan dalbas kılıp, darılangany menen künden günge sülleri kaçıp, göz görüne solup, gözün jaldyratkan boydan üzülüp kete berdi. Oşondo da alsız koldoru menen balasın booruna ısık kısıp, moýnundan gejigesine şuuldata jyttagylap, kan janынан jaralgan jalgızın kıyıp kete albay, katuu kıynaldı, ramatılık. Oşol balasının barmanı uşu. Anı aşkere erkeletip alışkanby, kim bilsin, dymagı da, meýsinde mıdırı da jok balasının azırkı mal awalyn sakiştin görbey kalgany ras bolgon eken. Jürögü jarılbasa da me kaygı bolup ötmögü turgan işeli anın. Enege balasının başsızdygyny görүүдөн aşkan azap barby? Balkim geleceğine, işinen öskönüne kerek bolat dep balasın orusça bakçaga, orusça mektepke berişkeninde bolsa gerek bu, buzuktun başı. Al kıynalbasın dep üýünde da orusça süýleşip, dilin jat kılıp alışkan okşoboybu. Bugün Marlen işinde ilmeyip, görüngöndü gölököдөй erçip, kol gavyş kılıp jürgön. Kulagında bayağı telefonunun saygıçı. Bir gezde anısın birö julup alganda, jalgız baktısından ajırap kalganday jany gaşayıp, jep jiberçüдөй jalt karasa, maňdaýynda direktiri turupdur. Oy, degi uşunuňdu azga bolsa da kulağından alıp, telefonundu karap koyup turbaysyň bu ya. Janatan beri koşnalaryň saga kayra çalıp ala albay jatçan. Men da de opulda aldı da kayra tez ele negedir anı ayalı garap, baştagısınday qaryp uğurup kovalap jibergen jok. Mariş, gelçi beri, dep jumşak süýlep, jeňden tartıp karuudan ala jeteley çetke çıkarıp. Sen emi jaş bala emessiň, hayrat kılgın, Hudaýdyn жазgan eken, atan gaýtyş bolup kalypdyr. Koşnalaryň çalışdy, dedi jay. Bar üýüňe bara bergin. Marlen anın aýtgan sözlörünün manisini jetik düşüngön jok.
Кайтыш деген сөздү мурда угуп билбесе кайдан билмек. Бирок чоңунун айтканын аткармакка гана үйүнө жөнөдү. Анан эмне кылмак? Баштыгынын сөзүн эки кылбай аткаруу керек да. Марлен атасы экөө 5 кабаттуу хрущевканын экинчи кабатында турушчу. Ал 2 бөлмөлүү батирди атасына жаш адис, жаңы үйлөнгөн жубайлар катары T60-жылдары ишинен беришкен. Алардын болгон мүлкү ушул болчу. Үйүнүн эшиги алдында топурашкан жоон топ адамдарды көргөнү менен танызар алган жок. Кошуналар экен, чоочундары да жүрөт. 2-3төн топтошуп турган алар Марлен жакындап келгенде ага жапырт тигилишип, жол бошото беришти. Ал үндөбөй үңкүйүп үйүнө көтөрүлдү. Булардын эч кими менен эч качан саламдашып сүйлөшчү эмес. Бу жолу да ошентти. Өңдөрү жылуу, бейтаныш кошуна аял кесектер да тепкичке топурап туруп алышыптыр. Алар менен иши эмне? Батиринин эшиги ачык экен. Жарданып турушкан кишилерди аралай өтүп ичкери кирсе, диванда эски одеялын жамынып жаткан атасын 3-4 эркек тегеректеп алышыптыр. Орундукта отуруп солдоюп турушкан баарынын сабыры суус. Атасына келишсе керек, ооруп жатпады беле. Марлен аларды аралап өтүп өз бөлмөсүнө кирип кетти. Кулагында музыкасы жаңырып, тигилердин көбөр-шыбырын уккан неткен жок. Ал көнгөн адатынча телевизорду күйгүздү да керебетине чалкасынан жата кетти. Ошондо гана ал ишине кетип жатканында атасынын алсыз: "Мариш, бүгүн негедир жүрөгүм катуу лакылдап жатат. Скорый чакырып койчу" дегени эске түштү. Ушинтип эле экилене бересиң деген кыязда ал атасын жактырбай, "Единицам жок" деп күңк эткен. Атасы ага 50 сомдук сунуп, "Үйдөн чыгарың менен дароо чакырчы скорыйды, тезирээк, унутуп калбагын дагы" деген энтигип. Ал өтүнүчү такыр эсинен чыгып кеткен тура. "Мейли, эртең деле чалып коет скорыйына, Кудай алмак беле." Бир маалда көбүр-шыбыр күчөп кимдир бирөө үңүлдөп ыйлагандай болду. Анан эшик шарт ачылып, "Ой, бул акмактын жатканын кара. Ой, тур!" деген бет маңдайындагы кошуна чыңалган чанаштай семиз эрмек кажылдай кирип келип, таштачы ушунуңду" деп кулагындагы сайгычын жулуп алып ыргытып жиберди. "Ты что?" Марлендин куйкасы курушуп мушташа кетчүдөй опурулду. "Чё тебе надо?" Эрмектин оозунан сөз түшүп, кара көк тарта жарылып кетчүдөй туттугуп, саалга көзүн алайта үнү буулуп калды да: "Эй, сволочь! Ит, атаң өлүп калды. Твой отец умер, понимаешь?" деп тигинин акылына жетпей жатабы, түшүнсүн дегендей орусчага чала сүйлөп жарылып кетти. Марлендин оюнун баары ыргытылган сайгычта болуп, кантип аны тезинен ала коюп кайра кулагына сайып алуунун аракетинде болчу. Тигинин каскагына жаны чыга кашайып турган. "Ну и что умер?" деди ал көзүн акшайтып эрмекке. "Я что ли виноват в этом?" Эрмек анын артынан баласына кайрат айталы деп баш багышкан кошуналары эмне дешерин билбей үнсүз мелтейип дел болуп калышты. Марлендин кылыгы алардын акылына сыйбай турган болчу. "Тобо, ушундайда мako мерез бала болобу?" деген ачуу ой баарынын дилинде мыктай кадалып таң калып турушту. Өлдү. Ну и что? Мен эмне кылайын? Марлен үтүрөңдөп тигилер түшүнсүн дегендей кыргызча чалып булдуруктап сайгычын жерден алып кулагына сайды. "Ой, ата, акмак турбайбы анык?" Адатынча алгач эрмек күйүп кетти. "Эй, мен сага атаң өлүп калды деп жатам. Понимаешь ты это? Отец умер. Өлү камылгасын көрбөйсүңбү? Көмбөйсүңбү атаңды?" "Чё? Как? Обязательно мен что ли көмөт?" Марлендин да жаны кашайды. Анын бейгам жашоосун тынчын бузуп жатышса кантип жинденбесин? "Все набросались на меня, бля, как собаки." Коңшулардын да чыдамы түгөнүп кетти белем. Эрмектин артындагы мурутчан жашырагы жулунуп келип жатмаккабы же олтурмаккабы керебетине бурула берген Марленди артынан желкеге бир чапты. "Ким билет сага, я? Атаңды көмөлө деп сага жан тартып келген бизби, акмак?" Марлен колдору менен башын ката олтура калды да суки" деп ылайсы түгөнгөн ызалуу үңүлдөп ыйлап жиберди.
Ал атасынан айрылганына эмес, мындай кордукту өмүрүндө биринчи жолу көрүп жатканынан жаны ачынып кетти. Ага ушунча жашка келгени эч кимдин колу эмес, сөзү тийген эмес болчу. Катуу шапалак тийген кежигеси аябай ачып, көзүнөн от чагылыша түшкөн эле. Ай, кой болду. Жөн, акмакка теңелип, мындан пайда жок экен. Такыр эле мал болуп калган турбайбы? Арбак үчүн өзүбүз расмыбызды жасайлык, деген эрмек менен дагы бирөө ортого түшө калып, тигини артка итерип, баарын сыртка чыгарып кетти. Жакшы киши эле байкуш, атасын тартпай калган турбайбы бул макулук, мал. Эй, анан ушунуку жакшыбы? Аяп келсек кайра бизди тилдеп. Тобо, ушундай да болот экен Кыргыз болбой калган турбайбы? Ит. Мындай баланын барынан жогу. Ковуранып жаны кейген көпчүлүк топурай чыгып кеткен соң, жаны сеп ала түшкөн Марлен желкесин кашыгылап бир азга турду да, жаны жаяла кайрадан керебетине сулай жата кетти. Эл деген эл эмеспи? Кошуналар түп көтөрүлө колунан келгенине чуркап, жайын каздырып, акча чогултуп, маркумду эртеси эле эптеп көм коюшту. Аныгын ким билсин, балдар үйүндө өсүп, туугандарын билбей калганбы, же аларды табууга ниеттенип чыгынган эмеспи, маркумдун жакын туугандарынан бир да бири келишкен жок. Уулун эстеп, жаназасына тургузуп, топурак салганга да чакырып коюшпады. Көргөн уккандардын баары андан түңүлүп калышкан болчу. Андай мал киши арбактан айланып кетсин деп жээрип коюшту. Атасы каза болгонун эртеси эле Марлен күндөгүсүндөй таң эрте маркумдун сөөгү чыга электе эле ишине кетип калган. Аны көргөндөр жеткизишкенби, директори кабинетине чакырып алып, Марлен, балким акчадан кыйналып тургандырсың? Сага оор болду. Театрда иштегендердин атынан сага жардамыңыз болсун, деп колуна конверт карматты. Бара кой, атаңды жайына тапшыр. Сыртка чыгып кечээден бери наара албай калгандан курсагы каңтарыла ачып, жакынкы ашканага ашыга жөнөдү. Жолдо баратып директор берген конвертти ачса, бир топ көк сары акчалар экен, кубанып кетти. Буюрса бир топко чейин ачка калбайт экен. Атасы өлгөн жакшы болот турбайбы? Деп ойлоп койду. Чыгарманын аягы.